келин кайнеже мамилеси тууралуу эки ооз сөз айткым келди. Биз энибиздин же балабыздын бактылуу болушун каалайбыз дагы, алардын жашоосуна аралашабыз. Биз аралашкан үй бүлөдө ынтымак кетет, береке кетет, балдары стресс болуп чоңоет, бизди жек көрүп чоңоет. Биз бир үй бүлөнүн бактылуу сааттарын, бактылуу мүнөттөрүн уурдап койгон болобуз. Биз аралашкан үй бүлөдө энибиз же балабыз өзүн бактылуу сезбейт. Үй бүлөсүндө кадыр баркы түшөт. Эгерде биздин энибизби же балабызбы үй бүлөсүндө өзүнүн милдеттерин кылып атса, келинибизге кийим алып берип атса, үй бүлөсүн тамак аш менен камсыз кылып атса, биз ага сүйүнүшүбүз керек. Жашоодо ал өз милдеттерин аткарып атат деген сөз. Келин биз каалагандай идеалдуу болууга милдеттүү эмес. Ал дагы пенде. Жакшы болушун кааласак, анда жакшы сөзүбүз менен, жакшы амалдарыбыз менен жакшы кылып алалы. Анан келиндер, кайненени, кайын журтту биз сыйлашыбыз керек. Кайнене бул улуу адам, жолдошубуздун өмүрүндөгү бир гана адам. Кандай болсо дагы мамилени биз жакшы тепкичке чыгарып алууга аракет кылышыбыз керек. Ал эми кайнежелер, биз сый урматта бололу. Үйү жыйылбаса, анын үйү. Биз өз үйүбүздү жыя берели. Кайненелер, кайнежелер мени жаман көрбөй, мүмкүн ушул адамдын айтканында чындык бар эмес бекен деп сөзүмө маани берип коюңуздар.